Атамбаевдин камакта жатканы үчүн Путин салкын мамиле кылдыбы? Өздүк булактарыбыздын билдиргенине караганда Алмазбек Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу камактан чыгары күтүлүп, ал ортодо чек-ара чатагынан согуш чыгып кетип, бул процесс жылдырылыптыр. Негизи экс-президенттин саламаттыгы начар, бирок духу бийик экен. Кремлдин колдоосу менен эркиндикке чыгары, Москвадан дарыланары күтүлгөн гербезиби? Азырынча абакта жатуу мөөнөтү узартылууда, балким жакынкы күндөр бошойбу? Дагы бир божомолдон алганда, Россия Федерациясынын президенти Путин Тажикстандын кол салуусуна салкын карап, Кыргызстанга болушпай койгон Атамбаевдин маселесине байланыштуу. Бийлик Кремлдин суранычын укпай койгон үчүн саясий кырдаалдын татаалдашуусуна негиз түзүлдүбү? Асыресе жакынкы күндөрү көп кызыктардын бети ачылмакчы. Булак арба кейчи. Эл чындыкты билсин. Токаев кимден коркуп жатат? Ал Казакстан армиясына тышкы коркунучтарга даяр туруусун эскертти. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев ата мекенди коргоочулар күнүнө карата күч органдарынын кызматкерлерин сыйлоо салтанатында КМШдагы, анын ичинде коңшу өлкөлөрдөгү чыр-чатактар тууралуу учкай айтып өттү. Кырдаал курчуп кетти деген президент өлкө армиясына жана бардык күч түзүмдөрүнө тышкы коркунучтарга дайым даяр турууну тапшырды. Казактар мал баккан, эч кимге зыян келтирбеген өлкө. Бирок бул улуттук кызыкчылыкка туура келсе, биз карап отурбайбыз. Биз ар кандай иш-аракеттерге туруштук бере алабыз. Буга биздин армия жөнүндө бүтүндөй коопсуздук күчтөрү даяр болушу керек. Анын үстүнө азыркы мезгилде дүйнө жүзүндө көптөгөн чыр-чатактар болуп жатпайбы, деди Токаев. Токаевдин тапшырмасы боюнча укук коргоо тутумун реформалоо иштери башталарын айтылды. Аскер кызматкерлерин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы өсүп, аларды социалдык жактан коргоо да акырындап жакшырууда. Мамлекет аскер кызматкерлерине ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө өзгөчө көңүл бурат деп билдирди Казакстан президенти. Эскерте кетсек, Тажикстан Кыргызстандын Баткен облусуна кол салган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Элдар Абакиров: чек-ара маселеси чечилбей, пайданы контрабандисттер, бандиттер, мафия көрүп жатат. Тажикстан менен мурда кандай көлөмдө соода алакабыз бар эле? Кайсы өлкө көбүрөөк жабыр тартат? Эгер соода алакабызга көз чаптыра турган болсок, бизде 2019-жылы 67 миллион долларга соода болуптур. Ал эми 2020-жылы пандемия таасирине байланыштуу 37 миллион доллар соода жүгүртүлгөн. Анын ичинен 28 миллион доллары экспорт, 8 миллион доллардан ашыгы импорт экен. Биз эмне сатабыз? Көбүнчө аларга саткан товарларыбыз картошка, сүт, сүттөн жасалган азыктар, айнек, анан албетте эң көп сатылганы бензин, солярка, нефть. Алардан алган товарлар көбүнчө мөмө жемиш, жер жемиштер. Бул официалдуу цифралар. 2018-жылдары биз аларга 10-15 миллион долларга бензин саттык деп айтсак, алар бизге 30-50 миллион долларга импорт кылышчу. Бул жерде бензиндин чоң контрабандасы бар. Анан Тажикстанда бышкан жер жемиштер Кыргызстандан чыкты деп, Кыргызстан базарына жана Евразия салкагына тарайт. Ошолордун алып, андан ары кетет. Албетте бул жерде наркотрафик чоң ролду ойнойт. Экономикага терс таасири кандай болчудай? Официалдуу соода бизге көп деле таасир этпейт. Бул чоң деле цифра эмес. Бензинди алып саткандан азыраак эле чөйрө, мисалы контрабандисттер, мафия, бандитизм эле байыт. Худжан, Согди облустары жакта жалпысынан 3 миллионго чейин эл жашайт. 500 миңдей эл жашаган Баткен облусу ошолор менен ачык соода алака кылса, биздин экономикага да жакшы таасир этмек. Бирок чек-ара маселеси чечилмейинче ачык соода жүргүзүү албетте кыйын. Ошон үчүн биринчиден чек-ара маселесин чечип, анан сооданы ойлош керек. Азыркы учурда чек-ара маселеси чечилбегендиктен эң негизгиси пайданы контрабандисттер, бандиттер жана мафия көрүп жатат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Баш мыйзам президенттикке жүктөлгөн жоопкерчилик. Президент Садыр Жапаров президенттик башкаруу системасын негиздеген жаңы баш мыйзамга 5-май Конституция күнүндө кол коюп, Кыргызстандын калкына кайрылуу жасады. Кайрылуунун айрым өңүттөрүн Азаттык радиосу арай көз чарай берүүсүндө талкуулады. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карышев жана мурдагы премьер-министр Темир Сариев катышты. Азаттык президент Садыр Жапаров Конституцияга кол койгондон кийин жасаган кайрылуусунда саясий, экономикалык, социалдык багыттагы көп тармактуу өнүгүүнүн багыттары, реформалар тууралуу сөз кылды. Адегенде алгачкы таасирлериңиз менен бөлүшсөңүз, кайрылуу эмнеси менен өзгөчөлөндү? Көптөн күткөн кайрылуу болду десем жаңылышпайм. 10 январда президенттик шайлоо, андан кийин референдум болду. 4 айдан бери мамлекет мындан ары кандай өнүгөт, кайсы жакка барабыз, кандай реформа болот деген күтүүдө болчу. Өзгөчөлүк катары белгилесем болот. Бүгүнкү оор социалдык экономикалык абалга реалдуу баа берилди. Көптөгөн милдеттерди айтты. Эми ушул ишке ашыруу керек. Каржы булактары, мөөнөттөр, ким жооп берер тууралуу реалдуу чаралар
чараларды иштеп чыгып ары карай алып кетүү зарыл. Президент жаңы конституцияга жана даярдалып жаткан өнүктүрүү стратегиясына таянып, башкаруу системасы кандай өзгөрө турганын чечмелеп берди. Кайталанган структуралар жоюлуп, башкаруу 4 блокко бөлүнөт экен. Алар министрлер кабинети, коопсуздук кеңеши, туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш, мамлекеттик катчы. Ушул 4 блок масштабтуу милдеттерди камтыган сыяктанып жатат. Аны жүзөгө ашыруу үчүн потенциал жетиштүү. Эмнеге таянып ишке ашырат? Кандай тобокелдиктер бар? Садыр Жапаров аябай чоң жоопкерчиликти алды. Эгер ушул жоопкерчиликти мамлекеттин өнүгүүсүнө багыттай алса, жыйынтыгы болот. Эгер жок, ушул бийлигимди атаандаштарымды жоготуп, мага кайшы айтып, каршы чыккандарды басып турам десе, саясий тайкылык болуп калат. Темир Сариев эмне дейт? Бизде программалар болгон, жакшы программалар да болгон. Бул эми тезис болуп атпайбы? Жаңы ыйгарым укуктарына ылайык жасалды кайрылуу. Даярдыктары алгоритм бар экен, дароо жарлыктар чыга баштады. Эми бул чоң милдеттерди аткаруу үчүн кесипкөй команда жана каржы булактарды табуу керек. Бул бүгүнкү күндө оор маселе. Карыз алсак, мамлекеттин ички дүң продукциясына салыштырмалуу карызыбыз дагы өсөт. Ошондуктан муну тике инвестиция тартуу аркылуу чечиш керек. Анан элдин демилгеси керек. Бизде жарандык сектор күчтүү. Ушуну туура пайдаланганыбыз оң. Былтыр тике инвестициянын көлөмү минус $850 миллион болду. Кыргызстандан ушунча акча чыгып кетти. Эгер ушундай улана турган болсо, коюлган милдеттерди аткарыш өтө кыйын болот. Эмне кылуу керек? Мына программа бар. Бийлик бир колго келди. Багыттарды аныктап алдык. Эми темирдей тартип керек. Бизде ээн баштык өзүн билемдик аябай көбөйүп кетти. Бизде 120 президент, 120 премьер-министр болбош керек. Ар бир министр өзүн президент катары көрбөшү керек. Экинчиден, бийликтин ички кубаты, интеллектуалдык потенциалы болушу керек. Мына бул кайрылууну карап көрсөк, кандайдыр бир үмүтүбүз бар. Бүгүн Садыр Жапаров аябай чоң жоопкерчиликти алды. Эгер ушул жоопкерчиликти мамлекеттин өнүгүүсүнө багыттай алса, жыйынтыгы болот. Эгер жок, ушул бийлигимди атаандаштарымды жоготуп, мага кайшы айтып, каршы чыккандардын басып турам десе, саясий тайкылык болуп калат. Президент кайрылуудан кийинки биринчи жарлыгы менен министрлер кабинеттин кайра түзүп, жетекчилер дайындады. Дээрлик, мурдагы жетекчилер калыптар ордунда. Башкаруу командадан көз каранды деп Сариев мырза да айтып жатат. Бүгүнкү команданын кубаты кандай? Алы мырза дайындалды, иштесин. Бүгүн бир гана принцип болушу керек. Бул кесипкөйлүк. Ушул тармактагы адис, ишти билген кадрлар гана алып чыгып кетпесе, өтө оор абалдабыз. Биз өкмөттү 3 февралда бекитип бергенбиз. Ачык айтышыбыз керек. Ошондой эле өкмөт декларативдүү программасы менен келген. Ошондой эле муну ишке ашыруу үчүн конкреттүү иш-чара иштеп чыгышыңар керек деп айттым эле. 50 пункттан турган 100 күндүк программасын 25 февралда бекитиптер. Тилекке каршы, андан деле бүгүнкү күндөгү бир дагы көйгөйдү кризисти чечүүчү иштей турган пункттарды көрө алган жокмун. Айтайын деген, өкмөттүн 3 айлык иши канааттандырган жок. Андагы реформа, оптимизация деп, бирок орун алмаштыруудан сумма өзгөргөн жок. Мамлекеттик органдардын көпчүлүгү шал болуп калды. Оптимизациянын максаты бюджетти үнөмдөө, чиновниктерди кыскартуу болчу. Эң негизгиси, мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун арттыруу эле. Ушул 3 суроонун бирөөнө да жооп ала алган жокпуз. Оптималдаштыруу деп көпчүлүк органдар министрликтердин астына кирди, бирок жоболору, башкаруу схемалар толук кандуу бекитилип бүтө элек. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлердин дээрлик көпчүлүгү эртең иште калабызбы, калбайбызбы деп отурат. Башкача айтканда, буга чейин жасаган оптимизация реформасы аягына чыккан жок, кереги жок дегендей эле болуп калды. Менимче, президент жарыялаган бүгүнкү 4 блоктун негизинде башкача башкаруу системасын түзүшү керек. Эми кадрлар боюнча дайындалды, иштесин. Бүгүн бир гана принцип болушу керек. Бул кесипкөйлүк. Ошол тармактагы адис, ишти билген кадрлар гана алып чыгып кетпесе, өтө оор абалдабыз. Экспортубуз 25,5%, өндүрүшүбүз 17,5%, курулушубуз эч качан мындай болгон эмес. 19,9% минус менен кварталды жыйынтыктап атабыз. Булар боюнча комплекстүү ишенимдүү кадамдар ташталбаса, акыбал абдан оор. Жалпы бийлик келгенден бери инвестициялык климат абдан начарлады. Ага чейин деле начар болчу. Сооронбай Жээнбеков башкарган учурда да эч кандай демилге болгон эмес. Акыркы 6-7 ай ичинде кескин түрдө ишкерлерге сок курулду. Инвестицияны качып аткан ушундан. Мындан чоң жыйынтык чыгаруу керек. Мен ушул боюнча кайрылуу катуу сөз болот го деп үмүттөндүм эле. Экинчиси, жаңы өкмөттү куруп жатканда принцип болот. Функционалдык жакшы анализ керек. Ар бир мамлекеттик органдын максат милдеттери бар. Аларды чаташтыруунун зыяны чоң болот. Буга этият абайлап мамиле кылыш керек. Үчүнчүсү, бюрократия бар. Гильотинага эски мыйзамдарды ишин дароо токтотуу алып келебиз деп атышат. Мыйзамдарга да кылдат мамиле керек. Өлкө бүгүндөн баштап президенттик башкарууга өттү. Темир мырза, сиз айттыңыз, темирдей тартип бир колдогу башкаруу керек деп. Бир колго берүүнүн кесепети да бар экен, тарых көрсөттү. Баш мыйзамда бул президенттин дагы жеке басарлыкка барбашын кепилдей турган кандай рычагдар бар? Же сөзүнө ишенип, аягында мурдагы учурлардагыдай постфактум өкүнүп калабызбы? Биринчиден, мен конституция негизинде айтып атам, президентке чоң ыйгарым
ыйгарым укуктар, жоопкерчиликтер берилди. Өзү да аны сезем, эрким жетет деди. Эң чоң көзөмөл коом эл. Биз ачык коомдо жашап жатабыз. Элдин ички аң сезими, менталитети жеке басарлыкка жол бербейт. Муну Садыр Жапаров жакшы билет. Чын айтыш керек, биз конституцияны кабыл алып жатканда өтө чоң ыйгарым укуктарын берип, тобокелдикке бардык. Бардык конституцияларда көзөмөл жана тең салмактуулук болушу керек. Азыркыда тең салмактуулук жок. Баарыбыз бир гана адамга ишендик. Ушул адам таза, ниети жакшы, ак иштеп берет, ыйгарым укуктарды туура колдонот деп. Эгер ал эртең узурпация кылам десе, бир эле жол бар. Баягы эле элди көтөрүлүш, башка жолу жок. Ошон үчүн көп нерсе бүгүнкү президенттин өзүнүн түшүнүгүндө, оюнда, ишинде болот. Президент өкмөт башы катары жоопкерчилик бир кишиде болуп атпайбы. Жогорку кеңеште кемчиликтерди ачык айта турган аянтча трибуна бар. Экинчиден, конституциябыз курултай институту кирип жатат. Бүгүн өзү да жарыялады. Жыл сайын курултайга отчет берип турууга даярмын деп. Ал жерде да сын пикир айтканга аянтча болот. Эң негизгиси эл абдан чоң ишеним көрсөттү. 80% чейин колдоду. Эми ошол жоопкерчиликти алган бир кишиден эл бир жыл өтөбү, 6 ай өтөбү сурайт да. Негизи тараза эл. Бүгүн президенттик башкаруунун классикалык түрүнө келдик. Эми ошону алып кетерине биз дагы тилектешпиз. Мамлекет үчүн жардам берип, колдоо көрсөтүшүбүз керек. Булак азаттык. Эл чындыкты билсин. Kırgızistan'ın Batken ilinde çok acı Амансыңарбы достор. 28 апрель күнү Кыргызстандын Баткен аймагында өтө кайгылуу окуя орун алды. Бир нече кыргыз боордошторубуз шейит болду. Кыргыз туугандарыбыздын кээ бири жараланды. Миңдеген адамдар жашаган аймагынан башка жакка көчүүгө мажбур болду. Менден көптөгөн адамдар сурап жатат. Харун агай, Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда эмне болуп жатат? Баткенде эмне болду? Бул маселеде так маалымат ала албай жатабыз. Ансыз да медиа бул маселеге көп көңүл бурбай жатат. Медиада буга байланыштуу кабар жок. Эмне болуп жатат? Бизге түшүндүрүп бересизби деп кайрылып жатышат. Сураганыңардан мен да ушул максатта экран алдына чыгып, эмне болуп жаткандыгын силерге айтып берейин. Жана ошол эле маалда түрк коомчулугундагы пикирлерди баяндап беремин. Баткенде болуп аткан окуяларды да алгач айтып коеюн. Кыргызстан менин экинчи мекеним. Ал жерде жашаган ар бир жакшылык мени кубандырат. Ал жердеги кайгы мени да сар-санага салып, өз кайгым деп билем. Албетте, Кыргызстанда кабарлар келгенде 28 апрель күнү Заматта Кыргызстандагы досторума чалдым. Оштогу, Баткендеги, Бишкектеги кыргыз досторума, бир туугандарыма чалдым. Алардан эмне болуп жаткандыгын өз ооздорунан угууну кааладым. Достор, кулак салгыла. Мурун англичандар Индиядан чыкпай туруп, Индия жана Пакистан ортосунда буга кошумча Кашмир дагы бир нече көйгөйлүү чаташкан маселе калтырып кеткен. Мисалы чек-арада. Эмнеге? Анткени индустар менен пакистандыктар бул көйгөй менен алпурушуп, бири-бирин жеп каршылашып, эч качан чыныгы колоналист жана империалист англичандарга каршы болушпасын деген максатта. Муну бир гана ошол жерде жасаштыбы? Албетте жок. Жакынкы чыгышта да бир нече чек-араларды көйгөйлүү шекилде же болбосо сызгыч менен эле бөлүштү. Жана тарыхый абалды эске албастан социалдык, маданий, мазхабтын айырмачылыктарды унутуп, эч нерсени көзгө илбей, ал коомчулуктардын арасына фитна жана кагылышууну уланып тура тургандай бир чек-ара сызышкан. Дал ошондой англиялыктардын Индияда кылганын, жакынкы чыгышта жасаганын орустар да Орто Азияда, түрк дүйнөсүндө кайталашты. Өзгөчө Фергана өрөөнүндө. Фергана өрөөнү деген эмне достор? Бир бөлүгү Өзбекстанда, бир бөлүгү Кыргызстанда, бир бөлүгү Тажикстанда орун алган бул аймак Фергана өрөөнү. Кыргыздар, өзбектер, казактар, тажиктер тарыхта бул аймакта сонун эле жашап келишкен. Качан гана орустар же болбосо Орто Азиянын англичандары келип чек-араны бөлүп бергенге чейин ооба, орустардын Советтик Союзу жок болду. Бирок жок болгон соң гана эми ар бир кимиңер өз өлкөңөрдө өз чек-араларыңарды бөлүп алгыла дебедиби? Алар союз кулаганда да өз таасирин тийгизип турду. Совет доорунда эле чек-араларды бөлүштүргөн болчу. Өзгөчө кыргызды казактан, өзбекти түркмөндөн бөлүп алышты. Жана бүткүл бул өлкөлөргө көйгөйлүү чаташкан маселелерди мураска калтырышты. Ошондой эле булардын бирөөсү тажиктер жана кыргыз боордошторубуз арасындагы Баткен жана Исфара, а башкача айтканда кыргыздардын Баткен, тажиктердин болсо Исфара шаарлары жайгашкан аймагы. Бул орустар бир гана бул аймакта гана эмес, башка жерлерде да ушул сымал аты анклав деп аталган. Бир көйгөй жаратты. Бул мындай. Бул жер Кыргызстан, бул Кыргызстандын жери. Сен чек-арадан өтүп жатсаң, мисалы Тажикстан Кыргызстан чек-арасын алалы. Сен чек-арадан өтүп баратасың. 50 километр же 10 километр, 30 километр ичине киргенде ал жерде ондогон айыл Кыргызстандын ичинде Тажикстан менен эч кандай байланышы жок болгон. Бирок өзүнчө эле Тажикстан жери жана Тажикстан ага ээлик кылат. Достор, мындай ондогон аймак бар. Кыргызстандын ичинде Жалалабадка зыярат кылып барганымда достор мындай деди: "Агай, бул жер Өзбекстандын жери. Кантип эле Өзбекстан жери болсун? Биз азыр Кыргызстандабыз го" дегенмин. Дал ошондой абал ал жерде да бар экен.
Өзбекстан ичинде кыргыз жери, Кыргызстан ичинде өзбек жери. Тажикстан менен эч кандай байланышы, чек-арасы жок тажик жерлери. Башкача айтканда, орустар бул жерди чач сымал өрүп салышыптыр. Баары бири-бирине чиелешип калган. Анткени бул элдер бири-бири менен кагылышып, согушсун жана эч качан башын көтөрүп, чыныгы баскынчы болгон буларга кайша сүйлөбөсүн дешкен. Эми муну карагыла. Бул аймакта, Кыргызстанда менин экинчи мекенимде. Жалпы биз түрктөрдүн дүйнөгө жайылган алгачкы жерибизде, бабаларыбыздын жеринде тамырыбыз болгон Кыргызстандын Баткен шаары менен Тажикстандын Исфара шаары ортосунда жайгашкан чек арада Кыргызстан тарабында бир жер бар. Орточо 5-10 айыл жайгашкан. Белгилүү бир калкка алар тажик жана бул жер тажиктердики. Азыр эл аралык адабиятта айтылгандай, бирок Кыргызстандын ичинде Кыргызстан өзүңөр билгендей дүйнөнүн суу булактарына эң бай өлкө. Жана да ошол жерде орустар 1970 жылы Головной деп аталган суу тосмосун курган. Бул тосмо Кыргызстан тарапта кыргыздар ал аймактагы сууну контролдошот. Бирок кыргыздар Өзбекстанга, Кыргызстан Түркмөнстанга, Тажикстанга эч кандай акалбастан, эч нерсе талап кылбастан жана эл аралык мыйзамдарга баш ийүү жана адамгерчилик менен кыргыздар сууну акысыз берип жатат. Ансыз деле ооба айткандай эле кыргыздар сууну адилеттүүлүк жана боордоштук менен бөлүшүп келишкен. Анда эмне болду дагы? Тажиктер танк, миномет куралдары менен бастырып кирди. Анын себеби мындай достор, биз айтып кеткен бул тосмодо чоң суу сактагыч бар, суунун бөлүштөрүнү контролдой турган. Кыргыздар мезгили келгенде аны ремонт кылып калыбына келтирип турушат. Бирок тажиктер келип Кыргызстанга таандык болгон бул жердеги бул суу тосмого өздөрүнүн көзөмөл камераларын коюуну каалашты. Кыргыздар албетте бул эгемен бир өлкөбүз. Бул жер болсо көз карандысыз Кыргызстандын жери. Бул жерде көзөмөлдөө бизге таандык деп айтышты. Бирок кыргыздардын бул жообуна тажиктер болушунча орой жооп кайтарышты. Ансыз да мурунтан эле бир шылтоо керек болчу. Бул болгону бир түрткү гана болду. Тажиктер орустарга аркасын такап өздөрүнчө аракетке өттү. Бул окуялардан бир аз эле мурун тажик төбөлдөрү орус коргоо министри менен жолугушту. Коргоонун маселелеринде пикир алышты. Аркасынан эле кудум дал келип калгандай бул сөздү тырмакчага алып жатам. Дал келип калды деп ойлобойм. Орус тажик сүйлөшүүлөрүнөн кийин тажик тарап бул окуяны шылтоо кылды. Элестеткиле, сен менин өлкөмө келип, мисалы Анкарада, Стамбулда, Самсунда, Трабзондо, Дияркабырда мага таандык болгон бир жерге мага таандык болгон тосмого келип алып эле өз көзөмөл камераңды коет экенсиң дагы, мен Түркия өлкөсү катары эгемен бир мамлекет катары буга уруксат беремби? Жок, мындай болушу мүмкүн эмес. Албетте кыргыздар да буга уруксат бербеди. Бул жер биздин өлкөбүз, мындай нерсеге укугуңар жок дешти. Эки тараптын жарандары ортосунда башталган кагылышуу бир убакта эле чоң бир нерсеге айланып кетти. Бирок көрсө тажиктер буга алдын ала даяр экен эле. Жер аркылуу танктары, аба аркылуу тик учактары жана карапайым тажиктерге берген куралдары менен кыргыз айылдарына бастырып киришти. Бир гана Баткен шаарында эмес, Баткен аймагындагы башка аймактарга да кол салышты. Мектептерди, бала бакчаларды өрттөп, үйлөрдү жок кылып өртөштү. Үйлөрүн тоношту жана көптөгөн кыргыз түрктөрүнүн өлүмүнө себепчи болушту. Өзгөчө алардын ичинен албетте өлүмдүн баары кайгылуу деңизчи. Бирок өзгөчө Баткенде 12 жаштагы кичинекей Мадина аттуу кыздын өлүмү ушунчалык кайгы жаратты. Эртели кеч тажик бийлиги мунун жообун бериши керек. 12 жаштагы Мадинанын кичинекей кызды ок атып өлтүрүштү. Апасы жана сиңдиси менен коогалаң жеринен качып баратып, кичинекей бир кыз бала эмне кылышы мүмкүн эле? Аны ок менен өлтүргүдөй. 12 жашында 10 гүлүнөн бир гүлү ачыла элек бир кызыбыз өз өлкөсүндө эмне болгонун түшүнбөгөн абалда эртең менен эми эле ойгонуп өз айылында турмушун улантып жаткан. Жана күтүү Рамазан күнүндө мусулмандардын ыйык айында өзү түшүнбөгөн абалда ок атышын ортосунда калды жана курман болду. Апасы жана сиңдиси жараланып ооруканага жаткырылды. Мадина болсо 12 жашында таза периштедей болгон абалда гүлдөй болгон кызыбыз жерге берилди. Себеби эмне үчүн? Кыргыз эли менен тажик эли ортосунда эмне көйгөй болушу мүмкүн эле? Жада калса кыргыздардын улуттук баатыры болгон Манастын Кыргызстанда Манаска чоң маани беришет жана сыймык таанышат. Кыргыздардын кыргыз боордошторубуздун дастаны болгон Манас эпосундагы Манастын аялы да тажик эли го. Каныке аттуу тажик кызы. Башкача айтканда кыргыздардын улуттук эпосундагы Манас жубайы катары өзүнө тажик кызын алган экен. Бул бири-бирине жакын эки калп. Ооба, эң башкысы жарашуу, эң негизгиси тынчтык. Жана албетте бул эки тууган эл бири-бирине каршы болбошу керек. Орустардын оюнуна курман болбошу керек. Маселелерди үстөл үстүндө сүйлөшүү аркылуу, дипломатиялык усулдар аркылуу чечилиши керек. Бирок акыркы окуяларда тажик тарап Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө кол салышы, кыргыз жарандарына кол салып өлтүрүштү. Курал берген жарандар аркылуу Кыргызстанда кыргын кылууга шарт түзүп беришти. Өздөрү ээлик кылбаган жерге бастырып киришти. Тажик бийлигин абалы ушул. Бул Тажикстандын жери. Бул Кыргыз аймагындагы тажик анклавы. Максаты
мақсаты ал аймакты колго алуу болгон. Тажикстан менен анклавды бириктирүү бул кыргыздардын эгемендүүлүгүнө каршы келет. Ошондой эле менден сурап жатасыңар, агай эмне болду, эмне орун алды? Баарын бир тарапка койгон чакта да ушул 12 жаштагы Мадинанын өлүмү, ок атылып өлтүрүлүүсү эле чоң бир кайгы достор. Ушул нерселердин баары ушул кыздын өмүрүнө татбайт болчу. Бирок тажик тарап зөөкүрлүк кылды, кыргыз тарап данышмандуулук кылды. Окко ок менен жооп бербеди. Анткени кыргыз жарандарында ансыз деле курал жок болчу жана кыргыз аскери да буга каршы согуш тутандырчу бир да аракет аркылуу жооп бербеди. Бирок өкүнүчтүүсү Туркия жана жалпы түрк коому буга унчукпай кала берди. Кыргызстан зулумдук көрдү. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө жана жер бүтүндүгүнө кол салынды. Мен өз досторумдун атынан сүйлөп жатам. Боордошторубуздун, кыргыздардын, кыргыз түрктөрүнүн, кыргыздардын ар дайым жанында турабыз. Анткени боордошторубуз бул маселеде акыйкат тарапта. Жалпыга кайрылам. Кыргызстандык досторума, кыргыз калкына көңүл айтуу менен өлгөндөргө Кудайдын ырайымын тилейм. Кайгыңарды тең бөлүшөм. Жаракат алгандар тез арада айыксын деп дуа кылып жатам. Ошондой эле бул көйгөйдүн тынчтык жолу менен чечилүүсүн жана Тажикстандын куралдуу баскынчылыгына жана бул кылыктарын токтотуусун үмүт кыламын. Аллага аманат болуңуздар. Бул маалымат социалдык баракчасы Facebook тармагынан алынды. Эл чындыкты билсин. Эл чындыкты билсин.